гинеколог айылга келиптир, ушинтип аялдарды көрүп атат десе, сөзсүз түрдө күйөөлөрү бүт айыл кызганат. Өзүм да түшүнбөй калдым негизичи. Аны иштеп калам. Мен алардын аялдарын карабайм да, чынын айтса. Бул 1960-жылдары салынган. Ошондон бери элге кызмат кылып келатат. Мен ошо келген 2004-2005-жылдары мындан начар состояниеда болчу негизичи. Ошол жылдары 2007-жылы Тоң районунда ушул акимчиликтен акча бөлүнүп, ушул космический ремонт болгон. Ошондон бери эле жылда космический ремонт болот, ошол менен жашап келатат да, мунун үстүнүн баары опилка түшүп, ошо 1-2 күн каралбай калса түшө берет үстүнөчү. Колдон келишинче тазалап эле кайнатабыз. Буюрса жаңы фабыбыз былтыр башталган март айында. Быйыл жаңы жылга чейин бүтүш керек. Ошо фабдын имараты бүтсө, көчөбүздү мүмкүн алыш турабыз да, бүтүп кетсе керек. Аварийный состояние, отопление, печка жабабыз кышкысын. 2 комнатасы жылып, калганы жылбайт. Ушул 2 комнатада иштейбиз. Суусу бар. Суу эми бул айылда 24 сайын суу бербейт, 2 саат сайын көчөгө берет да. Ошол 2 саат кое бергенде бизге да суу келет. Анан аркы көчөгө өтүп кетет 2 сааттан, анан бизде да суу токтоп калат. Проблема ошол да. Политехник институтка өтүп кеттим да. Мединститутка барып анан өтпөй калдым. Политехническийде окуп бүттүм 5 жыл. Балыкчылык иштедим Ясакан. Анан аякта дагы эме болду. Союзтропет Госрезервдин сырьёсу түгөнүп, комбинат токтоп калды иште. Ошол андан кийин анан эле айылга келип калдым, биякта ата-энем жалгыз болуп калып ошол убакта анан бияка келдим. Келип анан өзүм жүрдүм, андан келинчегим келди, ошентип анан папашам менен кыйнап иштетип койду ишти. Башында уялчумун, эми ФАПта жалаң аялдар иштейт экен, кантип ушу аялдар менен иштейм деп. Анан ошол тиги мен ошол иштеримди билип эле анан мурунку ошол ФАПта главврачтар иште деп эле иштесең болот, жардам беребиз биз деп эле. Ошо акырындык менен келип иштеп көрүп антип башында зарплата деле жок болчу башта. Акча деле 1000 сом, 1,5 сом ушундай эле зарплата болчу да. Мындай интерес деле жок болчу да иште. Анан баягы элдерди ооруганын көрүп, балдардын ооруганын көрүп, анан ошолорго мындай жардам бергим келип, кичине. Колуман келишинчечи, ушинтип нетип жүрүп иштеп калдык. 2008-жылдары, 2007-2008-жылдары болгон. Как раз ошо жаңы жыл 30-31 декабрь күндөрү болчу. Анда мен уже иштегениме 2-3 жылда болуп калган. Анан анда дагы жакшы акушер-гинеколог эжебиз бар болчу. Жеңем ал киши раматылык болуп каза болуп калды. Анан экөөбүз иштечүбүз анда. Анан как раз 31 күнү түнүндө 2 жеңебиз төрөдү үйдөн. Экөөнүн тең аты Үмүт болчу, үмүткөр. Анан бирөөсү эртерээк төрөдү, бирөөсү кечирээк төрөдү да. Анан 31 күнү ал убакта билесиңер,
Мына айылда транспорт деген аз болчу. Саналуу эле кишилердин машинеси бар болчу, анан аларда кээ бирөөнүкү жүрөт, көбүнкү жүрбөйт. Анан уже толготуп атканда эле бирөөсүнүн күйөөсүнө айттык, давай машина таап кел, эми жеткирели районго же эмеге жеткирели. Анан а киши издеп кеткен, майрам күн болсо машина айдаган шоферлордун баары мас майрамда барышкан, айдай албайт. А кишибиз өзү да жок, майрамдап кетип калды. Анан пришлось үйүнө төрөткө алды. Анан тиги жеңем, Гүлтай жеңем болчу. Анан айттым, жеңе эмне кылабыз эми? Жолдон төрөмөк беле. Машина жок, эме жок. Ал кезде скорый да кыйын болчу чакыртканга, элчи эмес. Анан үйүнөн эле төрөдү. Баягы мен ички үйдө ал жеңем төрөтүп атат, тышкы үйдө мен отурам. Ошол экөөбүз мынтип сүйлөшүп, кандай болду, кандай, эмне кылабыз тиги деп анан баягы жасадык, кийимин кесип, тонун алып, тонун текшерип, анан өзүнчө салып, бүт баарын татынакай менен төрөт. Эми муну кантип анан ал кезде домашний род деген кыйын болчу да. Берсең главврачта урушат, тиги үйдөн төрөтөсүң. Анан муну кантип билдиребиз деп анан экөөбүз жүрдүк. 31, 1, 2, 2. Анан майла жок, билдириш керек болуп калды ушундай. Анан билдирдик. Аны бүтсөк, тигиниси баштады берки. Ал келин бала болуп калат мага. Ал дагы ошол үйүнөн төрөдү. Анан ал кезде жаман болчу. Домашний род. Азыр деле жаман. Опасный. Тиги кокуз осложнение кетсе, кровотечение кетсе, биз эчтеке мындай жардам көрсөтө албайбыз дейт. Анан аябай тил укчубуз, тил уктук нерсе. Сира урушушту. Эми ошол убакта заман ошондой, ситуация ошондой болчу. Эмне деп бизде айыл жери болуп бар дал стереотип. Тиги келин аял кишилер уялат дагы. Шаарга барсаң бүт спокойно кирип атпайбы. Ким экен десе, гинеколог эркек экен. Аялдар очередке туруп эле көрүнүп атышпайбы. Туурабы? Эми бул жерде, конечно, баягы айыл болгондон кийин андай бар. Эгер гинеколог айылга келип туруп ушинтип аялдарды көрүп атат десе, сөзсүз түрдө күйөөлөрү бүт айыл кызганат. Ар кандай эмелерди айтышы мүмкүн, каршылык көрсөтүшү мүмкүн. Эми мунун баары акырындап келчү нерсе экен да. Акырындап анан түшүнөт. Сразу эле эме кылып, мурунку уккандарым бар, гинекологдор келип, биздин эле жана каракол кысыбысына. Анан аялдарды көрүп анткенде ошол жактагы эркектер сабаппы бирдеме кылышса кетиришиптир. Мурун. Эми 15 жыл мурун болсо керек, 15-20 жыл. Ошондой учурлар болгон деп укканбыз. Эми мен алардын аялдарын карабайм да, чынын айтса. Мен учет калам, баарын эметип туруп эле, анан гинекологко жиберем, аяктан көрүнүп. Мен жалгыз иштеп аткандан кийин бүт ооруган кишинин баары эле кайрыла берет да. Мисалы үчүн чоң киши давление болуп, гипертонский кризиске түшүп, же инсультка түшүп сөзсүз кайрылат. Боюнда бар аялдар жанагындай срочный төрөт, же осложнениясы болсо срочно кайрылат. Ага барасың, анан вызовдор бар. Түн ичинде мисалы үчүн ар кандай убактарда келе берет үйгө. Ооруп атат, балам ооруп атат, тигинтип атат. Эгерде сен хирург да болосуң, акушер гинеколог да болосуң, детский врач да болосуң, иши кылса биринчи жардамды сен көрсөтүшүң керек.